Урматтуу Таш көмүр шаарынын тургундары, мен бүгүн ушул биздин борбордук эс алуу мейманалы Исалиев атындагы борбордук эс алуу багы боюнча маалымат берип кетейин. Быйыл 2025 жылы ушу мэрибиз Келсинбек Базаркулович Бектемиров тарабынан могу өзүбүздүн өкмөтүбүздөн 100 миллион акча бөлдүрүп келип, Таш көмүр шаарынын 80 жылдыгына карата ушул борбордук эс алуу багын иретке келтирип, көрктөндүрүп, жашылдандыруу максатында быйылкы жылдын эсебинен 7 миллион акча бөлдүрүп отурат. Ошол 7 миллион акчага шаарыбызга ушул борбордук эс алуу багына многу суугаруу системасы такыр bizde мындай артта калган экен. Ушул суугаруу системасын калыбына келтирип, атайын тендер ойнотулуп, атайын пожарный резервуар курулуп, суу кампа курулуп, иш жүргүзүлдү. Өзүңүздөр көргөндөй могу парктын почти бир дагы жери калбады. Баардык жерине ушу система орошениянын орнотуп бүттү. Кудай кааласа чөптүн уруктары, газондору сейилип бүттү. Мынакей көрүп атасыздар, жашыл болуп чыгып калды. Эми андан сырткары багы ар жылы биздин мэрия тараптан ушул паркты багы жакшы калыбына келтирүү боюнча көптөгөн акчалар бөлүнүп келүүгө, окуу жайларга, мектептерге кайрылып кетет элем. Баягы бул эми баардыгы жалпыбыздыкы болгондуктан, жалпыбыздын байлыгыбызда бул парк ичинде жасалган баардык иш аракеттердин баардыгы жалпыбыздын байлыгыбыз. Ошон үчүн бүтүндүгүн сактап, баягы тебелебестен, жулбастан, сындырбастан аяр мамиле кылып сактап калышыбыз керек болуп атат. Ал үчүн мектептердин ушу гарано жардам берсе, милиция тарабынан жардамдар болсо, ата энелер ушу мектептерде түшүндүрүү ишин жүргүзсө, детский инспекторлор ушу жалпы мындай жапа-тырмак аракет кылып, ушуга түшүндүрүү ишин жүргүзүп, сактап койсок өзүбүзгө кызмат кылат да.